Күн нурунун пайдалуу гана жактары барбы? Айрыкча ысык жай мезгилинде күн нурларынын пайдасы жана зыяны жөнүндө тема актуалдуу болуп, ар бирибизди күнгө күйүү же күйбөө тууралуу суроо тынчсыздандырып калат эмеспи? Бир жагынан бетиңизди күнгө кактап, денеңизге жагымдуу күн нурларын алгыңыз келсе, экинчи жагынан ошол эле зыяндуу күн нурлары менен байланышкан көйгөйлөр сизди ойлондурбай койбойт. Андыктан суроолоруңузга толук кандуу жооп алуу үчүн биз менен бирге болуңуз. Биринчи, D витамининин пайдасы. Күн нуру D витамини менен камсыздайт. Бул витамин иммундук системабызды чыңдоодо маанилүү ролду ойнойт. Ал айрым азыктарда да бар. Бирок анын концентрациясы күндүн терисинде пайда болгон D витамининин көлөмүнөн бир топ төмөн. D витамини сөөктөрдө кальций менен фосфордун керектүү өлчөмдө жана тийиштүү катышта ташылышына жана таралышына өбөлгө түзөт. Алардын деформациясын алдын алат. Экинчи, кандагы кантты төмөндөтөт. Кышында биз көп тамактана баштайбыз. Анткени күн нурунун жетишпестигинен улам кандагы канттын деңгээли жогорулап, ачкачылык сезими күчөй баштайт. Андыктан диабет менен ооруган адамдар үчүн күн нурлары өзгөчө пайдалуу. Ал инсулиндин өнүгүүсүн жогорулатып, кандагы кантты төмөндөтөт. Үчүнчү, микробтордон арыласыз. Күндүн нурлары микробторду өлтүрөт. Эгерде сасык тумоо болуп, пневмония менен ооруп жатсаңыз, терезелерди ачып, күндүн нурларын киргизиңиз. Бул сиздин үйүңүздөгү көйө баштаган бактериялар менен вирустарды жок кылат. Күнгө күйгөн тери өзгөчө туруктуу жана күнгө күйбөгөн териге салыштырмалуу микробторду 3 эсе көп өлтүрөт. Төртүнчү, тери ооруларына пайдасы. Келиотерапия тери ооруларын дарылоодо абдан натыйжалуу. Күндүн таасири аркасында варикоздук тамырлар менен трофикалык жаралар, экзема, курт кумурскалар чаккан жана көгөргөн жерлер айыгып кетет. Жана ошондой эле беттеги безетке, псориаз үчүн күн нурларынын пайдасы натыйжалуу. Бешинчи, рак оорусун алдын алат. Күндүн нурлары бизди рак оорусунан сактайт. Анткени иммундук системанын ишин жакшыртып, кыртыштарды кычкылтек менен камсыз кылат. Терезе же көз айнек аркылуу кыйыр жакшыраак чагылдырган күн нурларынын таасири биздин көзүбүз үчүн өтө маанилүү. Анткени күн нуру көз торчосуна тийгенде рактын өсүшүн жана жайылышын жайлатуучу мелатонин өндүрүлөт. Эскертүү: көздүн торчосуна жана нервтерге зыян келтирбөө үчүн эч качан күнгө тике карабаңыз. Эскертүү: күнгө ашыкча күйбөңүз. Ашыкча күнгө күйүү теринин рак оорусун пайда кылат. Алтынчы, маанайды көтөрүп, депрессиядан арылтат. Күнгө чыккан адам өзүн жакшы сезип, кубаттуу болот. Күн нуру мээдеги серотониндин деңгээлин жогорулаткандыктан көңүлдү көтөрөт. Ошондой эле депрессияны азайтат. Кышында күн нурунун жетишсиздиги айрым адамдарда депрессияны күчөтөт. Өзүн жалгыз сезүү, ашыкча тамактануу, чарчоо жана уйкунун канбашы сыяктуу депрессиялык белгилер жай айларында сейрек кездешет. Жетинчи, тырмактарга пайдасы. Күн тырмактарга да жагымдуу таасирин тийгизет. Жайында алар 2 эсе тез өсөт. Жана ошондой эле жайкы мезгил тырмак грибогун дарылоого жакшы өбөлгө түзүп берет. Күнгө туура кактануунун эрежелери. Күнгө акырындык менен күйүү зарыл. Биринчи күнү тике тийген күн нуруна 10-15 мүнөт жүрсө болот. Ал эми мелүүн климатта жашагандарга эс алуунун алгачкы күнү көлөкө жерде болуу жана кол чатырды пайдалануу сунуш кылынат. Күнгө кактануунун убактысы 1 сааттан ашпоосу тийиш. Саат 11-ден 12-ге чейин күнгө күйүү эң жагымдуу учур. Тамактангандан 1 саат өткөндөн кийин күнгө күйүүгө болот. Ач карын же тамактанаар замат күнгө күйүүгө болбойт. Дене күнгө тегиз күйүүсү үчүн өсүмдүк майларын алдын ала сыйпануу сунуш кылынат. Күндөн кантип коргонуу керек?
Сыртка чыкканда күндүн адамдын денесине тийгизген терс таасирин азайтуу үчүн терини жана чачты коргоочу каражаттарды колдонууну унутпаңыз. Башты жана денени гана эмес, ошондой эле көздөрдү да коргоо керек. Анткени ультрафиолет нуру торчону бузат. Буга жол бербөө үчүн көз айнек кийүү керек. Алардын тандоосуна өтө жоопкерчилик менен мамиле кылыңыз. Сапаты начар көз айнектер ультрафиолет нурларынын күчүн көбөйтөт. Ошондуктан көз айнек алууда жер астындагы өткөлдөрдө жана башка шектүү жерлерден эмес, оптикада гана сатып алууңуз керек. Башка баш кийим, жоолук, панама, шляпа жана башка кийүү керек. Ошондой эле күн тийген жерде уктоого болбойт. Күнгө күйүү бардык кишиге пайда келтирбейт. Улгайган кишилерге, 2 жашка чейинки балдарга, кош бойлууларга, ошондой эле өпкөнүн өнөкөт оорусу, айрыкча кургак учук, нерв жана жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандарга күндө узак убакытка жүрүүгө болбойт. Иммунитетти көтөрүүнүн 10 жолу. Иммунитеттин төмөндөп кетишинен улам ар түрдүү оорулардын келип чыгышы баарыбызга маалым. Айрыкча азыркы учурда дүйнөнү коронавирус илдети каптап жатканда, ар бирибиз ден соолугубузга кам көрүүбүз зарыл. Рационуңузга пайдалуу жана витаминдүү тамактарды кошуу менен иммунитетиңизди чыңдасаңыз болот. Изилдөөлөрдүн натыйжасында сергек жашоо иммундук системаны ооруга каршы турууга жардам берет. Алдыда организмдин иммундук системасын жогорулаткан бардык факторлорду талдап чыгабыз. Биринчи, стресстен арыл. Стресс бул жөн гана эмоция эмес. Ал организмден керектүү ресурстарды тартып алып, иммунитеттин кескин төмөндөшүнө алып келет. Стрессти жеңүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, сизди стресске алып келген адамдардан оолак болуңуз. Ал эми экинчиден, ашыкча ачууңузду келтирбестен татаал жагдайлардан чыгууга үйрөнүңүз. Стресстин жоктугу иммунитеттин жогорулашынын мыкты каражаты. Экинчи, тамекини ташта. Тамеки тарткан адамдын организминде иммундук системаны талкалай турган уулануунун эң коркунучтуу булагы бар. Тамеки чекпегендерге караганда, тамеки тарткандар ар кандай ооруларга, анын ичинен туберкулез, өпкө, жүрөк илдеттерине кабылуу коркунучу жогору. Тамеки тарткандардын арасында рак менен ооругандардын саны 1 топ арбын. Анткени тамеки иммунитетке каршы иштейт. Иммунитетиңизди көтөргүңүз келеби, тамекини таштаңыз. Үчүнчү, туура тамактануу. Туура тамактануу саламаттыкка зор таасир берет. Ошондуктан бүгүнтөн тарта туура тамактанууга чакырабыз. Бул иммунитетти көтөрүүнүн, жүрөк кан тамыр системасын жакшыртуунун жана күч-кубатты арттыруунун жакшы жолу. Туура тамактанууда жашылча жемиштер, витаминдүү азыктар көп болушу керек. Ошондой эле иммунитетти көтөрүү үчүн кант, транс майлары, көмүртек жана алкоголду колдонууну жокко чыгаруу абзел. Иммунитетти цитрус жемиштери жана помидор жакшы көтөрөт. Аларда С витамини көп. Ошондой эле сарымсак, миндаль, капуста, малина, йогурт жана жашыл чай өтө пайдалуу келет. Төртүнчү, ичкилик ичпеңиз. Көптөгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, алкоголь шишикке каршы иммунитетти басаңдатып, жоон ичеги менен боордун рак оорусуна алып келет. Кыскача айтканда, рак болгуңуз келбейби? Алкоголь ичимдиктерин ичпеңиз, антпесе иммунитетиңиз төмөндөп кетет. Бешинчи, тынч уйку. Чоңдордун иммунитетине уйкунун таасири канчалык маанилүү экенин көптөр эле биле беришпесе керек. Ошондуктан күндүн режимин туура сактап, уйку үчүн суткасына 6-8 саат бөлүү шарт. Тынч уйку клеткалардын жаңылануусун, алардын регенерация процессин тездетет. Бул өз кезегинде иммундук системаны чыңдап, балдардын, ошондой эле чоңдордун иммунитетин бекемдейт. Алтынчы, жашылча жемиштерди көп жеңиз. Эгерде ичкиликти жана тамекини таштаган болсоңуз, анда жашылча жемиштерди көп жей баштаңыз. Сарымсак, имбир жана лимон баары жарайт. Болгону бул жемиштердин өзүн гана жей бербестен, күнүмдүк жеп жүргөн тамагыбызга этке аралаштырып жегенибиз оң.
7. Иммунитетти жогорулаткан дары-дармектер. Медициналык көз караштан алганда иммунитетиңиз үчүн эң башкысы сергек жашоо мүнөзүн тандап, жугуштуу оорулар жана инфекциялар аныкталган шартта медициналык жардам алууга кайрылышыңыз керек. Эгерде организмде айрым заттардын жетишсиздигин байкасаңыз же аныкталса, кошумча азыктарды колдонуу туура болот. Бул мультивитаминдер болушу мүмкүн. А, B6, B12, С, Д, Е витаминдери цинк жана селен иммунитетти көтөрөт. Аларды туруктуу ичүү сасык тумоону алдын алууну шарттайт. Өсүмдүктөрдөн эхиноцея, женьшень, лимон, алоэ, каланхоя өсүмдүктөрү иммунитетти көтөрүүдө таасирдүү жардам берет. 8. Инфекция жуктуруп алуудан сак болуңуз. Бул иммунитетти көтөрбөсө да, аны сактап калганга жардам берет. Мисалы, гриппке каршы эмдөө алып коюу, колду самындап жуу, бөлмөнү желдетүү, тишти убагында дарылатуу, сапаты күмөн санаткан тамак ашты сатып албоо. Мына ушул нерселерди так аткаруу менен иммунитетиңизди бекемдей аласыз. Эмне кылсаңыз да колуңуздан келишинче иммунитетиңизди бактериялык жана вирустук чабуулдардан сактаңыз. 9. Спорт менен машыгыңыз. Спорт бир эле учурда бир нече багытта жардам берет. Биринчиден, спортчулар чындыгында эле аз оорушат. Экинчиден, спорт уйку режимин жөнгө салат жана биз бул жөнүндө буга чейин айтканбыз. Үчүнчүдөн, спорт семирүү менен күрөшүүгө жардам берет. Күнүгө көнүгүүлөрдү жасап, ден соолугуңузду чыңдаңыз. 10. Сууну көп ичиңиз. Эгерде организмиңизде суюктук жетишпесе, бардык ички органдардын кыртыштары жабыркай баштайт. Бул иммундук системанын коргоочу функцияларын бузуп гана койбостон, көптөгөн ооруларга да алып келет. Ошондуктан күндүз жок дегенде 1 литр жөнөкөй суу ичүү адатын өрчүтүү абзел. Иммунитетти жогорулатуу үчүн 2 рецепт. 1. 300 грамм тазаланган жаңгак, 300 грамм кургатылган өрүк, 300 грамм мейиз жана 3 лимонду эт өткөргүч менен майдалап, ага 1 аш кашык бал кошуңуз. Күнүнө 1 аш кашык чоңдор үчүн жана 1 чай кашык балдар үчүн колдонуңуз. Тамакка чейин эртең менен же түштө тамактанаардан 1 саат мурун жесеңиз пайдалуураак. Аралашманы муздаткычта сактаңыз. 2. 2-3 орто өлчөмдөгү пияздын баштарын майдалап, 200 грамм шекер менен аралаштырыңыз. Жарым литр суу кошуп, 1,5 саат бою отко бышырыңыз. Аралашма муздаганда ага 2 аш кашык бал кошуңуз. Айнек идишке куюп алып, күнүнө 3-5 жолу 1 аш кашыктан колдонуңуз. Ал иммунитетти бекемдөө үчүн гана эмес, сасык тумоо үчүн да колдонулат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мына ушундай достор, видео жакса лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат.